Ысык-Көл облусу боюнча 19 саясий партиянын талапкерлери шайлоого катышып, аймактагы 25 жергиликтүү кеңештеги 625 мандат үчүн күрөш жүргүзөт. Добуш берүүдө 346 миңден ашуун шайлоочу катышаары күтүлүүдө. Ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү максатында облус аймагында 249 шайлоо участогу уюштурулган. Шайлоого 10 күн калды. Ошол алдыдагы турган приоритеттүү дагы милдеттер боюнча биз маалымат жана ошо маалымат алмашуу болду. Бул шайлоонун эң негизги өзгөчөлүгү бул ушул шайлоо административдик аймактык реформанын натыйжасындагы жанагы өз алынча башкаруу системанын оптимизациялоосу жөнүндө болуп атат. Эң чоң өзгөчөлүк ошол. Бардык мурдагы кеңештер таркатылып, азыр жаңы административдик аймактык түзүлүш боюнча биздин өз алынча башкаруу системанын ушул өкүлчүлүк органдар оптимизациядан өтүп атат. Мурда аткаруу бийлиги уже дайындалган, мэрлер, айыл өкмөттөр баары дайындалган, аткаруу бийлик иштеп атат. Ал эми шайлоо аркылуу азыр кеңеште шайланып, ушул өкүлчүлүк кылган органдар дагы ишине киришет шайлоонун натыйжасында. Ысык-Көл областы боюнча жалпы ситуация жакшы эле. Ошол 3 шаарда жана айылдык кеңештерде үгүт кампания жүргүзүлүп атат талапкерлер тарабынан. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова мыйзам талаптарын катуу сактоонун, шайлоо процессинин таза жана ачык айкын болушун камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгилеп, бардык тиешелүү кызматтардын шайлоого карата ыкчам даярдыгын жана координациясын күчөтүүнү тапшырды. Ысык-Көл облусу боюнча 249 шайлоо участкасы түзүлгөн. Алардын бардыгы бүгүнкү күндө техникалык жабдуулар менен камсыздалды. Областыбыз түзүлгөн ушул календарылык план боюнча шайлоону өткөрүүгө даяр. Бул жерден Каракол шаары, Каракол, Балыкчы, Чолпон Ата шаарларында партиялык тизме менен кетет. Тиешелүү партиялар өзлөрүнүн курамдарын бекитип, ошол бүгүнкү күнү ошол үгүт иштерин жүргүзүп атат. Анан мен учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ошол областыбыздын тургундарын, жалпы шайлоочуларды ар кимибиз өзүбүздүн жарандык позициябызды билдирип, жарандык активдүүлүгүбүздү көргөзүп, ошол жергиликтүү шайлоого катышып беришибиз керек да. Быйылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун өзгөчөлүгү катары аралыктан добуш берүүнү атоого болот. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 8000 шайлоочу аралыктан добуш берүүсү күтүлүүдө. Ошондой эле 17 ноябрда шайлоо участкаларынын бардыгына видео байкоо орнотулуп, добуш берүү процесси тартылат. БШК жарандарды 17 ноябрда активдүү болуп, добуш берүүдө өз тандоосун билдирүүгө чакырат. Айзат Анарбекова, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары.